5 каналдын түз эфиринде учурда программасы күндүзгү чыгарылышты мен Исмат Ибрагимов алып барам. Саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым саатта кайра күч алган коронавирус тууралуу кеңири кеп кылабыз. Бизде студияда ошондой эле сырттан байланышка чыга турган конокторубуз бар. Алгач мен телегөрүүчүлөрдү COVID-19 боюнча акыркы маалыматтар менен тааныштыра кетсем, акыркы 1 сутканын ичинде коронавирустан 479 адамдан коронавирус табылды. Ошондой эле вирустан 4 адам каза болуп, 126 бейтаптын абалы өтө оор болуп турат. Негизинен вирус Ош жана Бишкек шаарларында күч алгандыгы байкалууда. Бизде студияда вирусолог агайыбыз Нуридин Нурматов бар. Зуридин, кечиресиз. Кош келипсиз. Мына акыркы кырдаал боюнча ошол негизги жана борбор шаарлар Бишкек жана Ош шаарларында күч алгандыгы байкалууда. Анын ичинен жанагы дарыгерлердин ооругандыгы дагы көп аныкталып атат. Мунун негизги себеби эмнеде деп ойлойсуз? Алардын даярдыгы кандай эле? Мисалы, мурун биз жанагы ковид боюнча атайын даярдыктарды көрүп, атайын жана коргонуучу кийимдерди сатып бердик эле. Бул жерде жалпы элдин ооругандарынын саны, алардын өсүп атканы же ылдый кетип аткандары булар медициналык мекемелердин даярдыгынан эч кандай көз карандысыз болот. Себеби бул бардыгы толугу менен адамдардын өзүнүн жүрүм турумуна байланыштуу болот да. Мына алып карасаңар, март айларында болуп катталды эле коронавирус инфекциясы. Андан кийин апрелде жогору көтөрүлдү. Бирок ошол жерде эмени толук карантинди киргиздирип туруп, андан эмени киргизгенбизде, ошондо карантинди киргизгенибиз бул мааниси эмне? Карантин адамдардын эле жанакы эле ошо жүрүм турумуну оңдоо деген сөз да. Бул бири менен бири катташуусун азайтуу деген сөз да. Ошондой болгондон кийин кескин түрдө ылдыйлап кеткен майдын бирлеринде бардык региондордо бизде ошол байкалган ылдыйга кетип өтө төмөн эле деңгээлге түшкөн да. Андан кийин майдан баштап туруп кайрадан баягы экономикалык абалдарды оңдоо боюнча кээ бир мекемелерди ачып этаптары менен кайра коюп жибердик. Ошондо элдер кайрадан эле баягы эле маскасын тагынбай, аралыкты сактабай, той топурлар болуп, баягыдай көп эме болуп кетти да. Элдердин арасында катташ мурдакы эле абалга келип калды да. Бул дагы эле келди кетти дегендей кылып чыгып. Ошондон анан июль айларында өтө көп эмеси учур болду да. Июль айларында көп болгондо элдер өзү көзү менен көрдү. Бирок ал учурда карантин жок эле. Бардык адамдар эмесиге өтө көп ооруп атат. Өзүнүн жакындары, үй бүлөсү, каза болгондор дагы көп болду. Ооруканага жатайын десе жаткырганга орун калбай калды. Тескерисинче март апрель айларында жаткырабыз десе качып аткан эле болбойт. Бул менде эч нерсем жок дегенде. Ошону көргөндөн кийин элдердин жүрүм туруму кескин түрдө өзгөрдү. Кескин түрдө өзгөргөнүн эмнеден байкасак болот? Көчөдө эч ким маска тагынбай жүргөн адамды көрбөйт элек. Бир дагы тойду жасаган адамды көрбөй калдык. Бардыгы көңүл бурсаңар керек, бардыгы колдоруну дагы баягы дезинфекциялык каражаттар менен жууп, тазалап, ошондой болуп турду эле да. Ошонун негизинде, ушул жүрүм турумунун негизинде август, сентябрь айларында кескин түрдө ылдыйлады. Кайра эле адам бизде мындай экен да, ковид бул дүйнө жүзүндөгү адамдардын жүрүм турумуну толук бойдон өзгөртүүгө үндөп жатат да. Ошону жасабай койдук, унутуп калдык да бизчи. Баягы өзүбүздүн мындайча айтканда адатыбыз бар. Адатыбыз дегенибиз эмнебиз? Ошо той топур өткөрмөй, бардыгына эме кылдырыш керек, ошо көнүп калган. Ошону кайра эле могу октябрларда, күз айларында баштап жибердик. Ошондон анан кайрадан өсүп кетти. Могу азыр өтө көп катталып аткандары ошонун негизинде болуп атат да. Бул жерде агай жана июнь айларында өтө жогорку чекке жетти вирус менен ооругандар. Анан азыр өзүңүз деле көрүп атасыз, күн сайын той топур адамдардын чогулган аракеттери өтө эле көп болуп атат. Анан ошол июндагыдай кырдаал кайталанып калышы мүмкүн. Адамдардын жүрүм турумунан көз каранды болот деп айтып атпайбызбы? Жүрүм турумунан көз каранды дегенибиз деле ошол эле болуп атат да. Дагы бир жолу кайталап кетейин, ковид бул бизди чакырып атат.
мындайча айтканда бул жаратылыштык кубулуш да, мындайча айтканда эң чоң пандемия бул. Эң чоң пандемиялар баягы кыска болгон кичинекей пандемиялар бир 20 жыл 40 жылдын ичинде болуп атат. Мына 57-жылы 78-жылы болду, анан 2009-жылдагы баягы кичинекей пандемиялар. А бунда карап көргүлө бул чоң пандемия. 1720-жылы баягы чума болду эле, 1820-жылы холера болду эле, 1918-20 жылдары грипптин испанка деген ат менен болду эле. Азыр 2020 жыл ар бир 100 жылда мондай кайталанып келип атат. Бул өтө чоң пандемия. Ошону элдер мындай түшүнүш керек да. Бул жаратылыштын мындайча айтканда биздеги жүрүм турумубузга, жаратылышка кандай болгон мамилебизге болгон жообу катары деле эсептеп койсок болот да. Бардыгыбыз эмесиге керексиз эле кыдыра бербешибиз керек, керексиз эле той топурларды чогултуп алып туруп жүрө бербешибиз керек. Ошондой да. Эми бул жерде бир салыштырмалуу нерсе бар да. Бул жерде салыштырмалуу ушул эмесиге коронавирусту кандай деп карасак болот. Коронавирус бул клиникалар жагынан алып караганда жалпы эле баягы сасык тумоолорго окшош. ОРЗ деп коет. Ошол эле оорулар. ОРЗ, грипп ушулар бардыгы бир топко кирет да. Экинчи жагынан алып караганда эпидемиологиялык жактан дагы ошол эле топко кирет да коронавирусчу. Ал топ дегенибиз эмне? Ошол эле ОРЗлар, булар жөтөлүү, чүчкүрүү, дем алуу аркылуу таркалуучу оорулардын катарына кирет да. Коронавирустун башка түрлөрү буга чейин деле болуп келген. Буга чейин болуп келген. Алардын эсини карай турган болсок, сезонностуну кайсы убакта көтөрүлө турганын карасак, ноябрдын акырында өтө көпкө көтөрүлүп, ошону менен барып туруп февралдын акырында бүтүп, март айларында кайра ылдыйга кетчү сезонносту бар эле да. Бирок бул жаңы вирустун биз кандай бир жылдын ичинде өзүнү алып жүрөт экендигин биз толук билбейбиз бүгүнкү күндө. Окумуштуулар да билбейт, медиктер да билбейт, жөнөкөй адамдар ансыз деле билбейт да. Себеби бир жыл бою ушул вирус кантип өзүнү алып жүрдү деген эч кимде маалыматы жок. Алып бир жыл болду элек. Эмки жылы март, апрелдерден кийин анан бир жыйынтыкка келсек болот да. Өткөн жылы ушундай болду эле, моунчасы болду, моундай ооруйт экен, мындай оорубай кетет экен. Анан кийин биринчи толкунга караганда экинчиси көп болот экен деп туруп айтсак боло алат да. Азыр эми бир эле нерсе бар да, айта турган нерсебиз жалпы бардыгыбызга белгилүү, канча адам ушул оору менен жолуга элек болсо, ошолордо буга каршы антителасы жок болот. Канча адам буну менен жолуккан болсо, аларда антителасы бар болот. Ал же ооруйт, же оору жеңил түрүдө болот, же болсо оорураак болот, бирок антителасы бар болуп калат. Антителасы бар дегенибиз ошол вирусту жеп кое турган өзүнчө организмде заттар пайда болот дагы, ошону менен бул кайра вирус келгенде ал вирус менен оорубайт деген сөз да. Нуридин агай, мына азыр жана биринчи толкунда ошол вирус менен айыгып чыккан жана жашы өткөн чоң муундарда кабатырда болуп турат. Мен ооруп чыктым, кайра эле жугуп калбайбы деген. Негизи ошол ооруну жуктуруп сакайгандарга кайра чугушу мүмкүнбү вирус? Ушул жерде дагы бир нерсени тактап айтып кетсем, ушу журналисттер үчүн деп коеюн. Биринчи очурут кезектечи кээде ушуну көп эмеси адаштырып алышат да. Жугуп калат. Ага ооруган адамга 100 жолу 1000 жолу да жугушу мүмкүн. Ушуну так эстеп калгыла. Жугуп калуу менен ооруп калуу деген сөз таптакыр башка нерсе. Жуккан адамдардын ичинде дагы коронавирусту жугузуп алган адамдардын ичинде биздин азыр иликтөөлөрдү жүргүзүп койдук, мондай илимий иликтөөлөрдөн 30%дан ашыгы бир жолу дагы эч кандай ошо коронавирустун симптомдору пайда болбой эле организмиде антитела пайда болуп калып атат. Бир жолу дагы болбой эле. Кээ бирлери андан сырткары 30%тен сырткары, кээ бирлери көпчүлүгү дагы жалпы ооругандардын ичинен дагы эле бир 3төн 2си жеңил түрдө өтүп атат да. Андан кийин эң негизиден ооругандарда жашы боюнча караганыбызда жогорку улгайып калган жаштагылар көбүрөөк ооруп атат. Андан кийин ошол кандайдыр бир өзүнүн өнөкөт оорулары бар болсо, ошол эле кант диабети болобу, жүрөк оорусу менен ооруп, жүрөгү баягы өпкөн өнөкөт болуп калган оорулары бар, ошондой толгон токой рак, онкологиялык оорулар ушулар болгондо иммунитети баягы ылдыйлап калган адамдардыкында көбүрөөк ооруп атат да. Жаш балдардыкында аз болуп атат. Бул жерде жана аба ырайына байланыштуу ошол вирус же азайып же көбөйгөн жана алсызданган учурлары болобу? Мисалы жана күн ысыганда азаят деди, ал деле болбоду. Алдыда кыш, чилде келатат.
сууктаганда бир аз басаңдайбы же болбосо таасир этпейби эч кандай? Күн ысыганда же күн сууганда вирус азаят же көбөйөт деген ал таптакыр эле туура эмес нерсе. Ал канча адам ооруп атат, ошонун баягыдай мындай илимде түшүнүк бар да, бир ооруган киши канча адамды оорута алат, канча адамга жугузат деген. Ошондон карап туруп анан саналып кетет да. Канчалык адамдар көп иммунитети бар болгон болсо, ушул эмесиге фактору азаят. Мисалы үчүн бир адам ооруп аткан адам болсо, 10 адамга жугуза турган болсо, ошонун 7-өсүндө антителасы бар болсо, ошонун 3-өсүнө гана жуккан ооруду пайда кыла алат. 7-өсү муну мындайча айтканда кайтарып жиберет да. Ооруду такыр эле кабыл албайт. Ошентип баягы бир адамдан бир эле адамга жуга турган болсо, ошол учурда барып туруп бул ылдыйга кете баштайт да. Андан жогорулап кетпейт. Алай бул жерде азыр 3000ден ашык жарандарыбыз ушул коронавирус менен ооруп азыр ооруканада жатат экен. Андан тышкары 4000ден ашык адам ушу үйүндө дарыланып жатат экен да. Ошол үйдө дарылоо шарттары канчалык кепилдик берет ошол жанагы санитардык эпидемиологиялык абалды сактап, ошол вирусту жуктурбаганга, анын алдын алып калганга кепилдик бере алабы? Ооба, берет. Себеби биринчи болгондо биз мында алгоритмдерибиз боюнча бардык эле коронавирус чыккан болсо организмден, ошонун бардыгын жаткырып атканбыз да. Ошол эле учурда Казакстанда ошол эле коронавирус лабораториялык жол менен аныкталган болсо дагы, аны коронавирус деп эсептеген эмес. Эмне үчүн? Себеби организмге бизге өтө көп эле вирустар кирип атат. Азыр эле мына кыш мезгили келип калды. 20дан ашык ойырзынын ар кандай вирустары болот. Эгерде изилдесек, ошонун кандайдыр бир түрү чыккан болсо, ушуну менен ооруйт экен деп эле ал адамды айтканга болбойт. Себеби организмде вирус бар болгону менен ал оору болгон жок, андай ооруларчы. Андай адамдар бизге билинип, же болсо билинбей деле үйүндө калып атат. Аталарчы таптакыр эле үйүндө эле калып атат да. Ал эми мына башында бардыгын жаткырып аткан болсок, кийин анан ошо жеңил түрдөгүлөрүнү биз үйүнө калтырганга уруксат бергенбиз да, жеңил түрдөгүлөр. Ошонун негизинде могул эмесининкинде 10-25 ушул пайыздын арасында гана жалпы ооругандардын арасында жатып деле да. Азыркы күндө караган болсок, могул жалпы жаткандардын арасында, ооругандардын арасынан 49-50% ооруканада жатат да. Бул дегенибиз азыркы ооруп аткандардыкы бир аз оорчулугу көбүрөөк болуп атат да. Көбүрөөк болуп атат. Ошондуктан булар ооруканага да көбүрөөк жатып атат да. Бул жерден жана вакциналар боюнча дүйнөдө дагы бизге жакын мына Орусия мамлекетинде дагы 2 түрдүү вакциналарды иштеп чыкты, бирок адамдар аны кабыл алганда жана ыктыярдуу түрдө кабыл алганы бар, ошону эле көпчүлүк ишенбей жатышат. Сиздин пикириңиз кандай бул вакциналарды кабыл алуу боюнча? Вакцина жөнүндө адамдарга келген WhatsApp же болсо интернетте ошондой маалыматтар келген болсо, мен өзүмдүн жеке оюм боюнча окубай туруп эле аны эмесиге удалить этип салгыла. Себеби маалыматтарды мисалы ошол вакцина жөнүндө, вакцина чыкты дегенге эмне үчүн ушинтип айтып атам? Себеби ошол вакцинаны бүгүнкү күндө 199 түрүнү дүйнө жүзүндөгү илимпоздор иштеп чыгарып атат. Анын ичинен 42си клиникалык мондай эксперимент жасаган деңгээлге жетти. Анын ичинен 10 вакцина 3-чү этапка жетти. Бая биринчи этапта сайсаң сразу эле жыгылып калбайт бекен, эмне болот экен, андан кийин антителасы иштелип чыгат бекен, антителасы иштеп чыкса канча убакытка чейин турат экен деп мондай этаптары менен кете берет да. Ошонун үчүн дүйнө жүзүндө бүгүнкү күндө бир дагы вакцина толук сынактан өткөн вакцина эффективдүү экендиги жок. Болушу мүмкүн да эмес. Себеби алар жанакы айтып атпайбызбы? Эксперимент жасагандан кийин, бүгүн вакцинаны сайгандан кийин, 1 айдан кийин кандай болду? Антитела иштелип чыктыбы? 2 айдан кийин ошо антителасы сакталабы? 3 айдан кийин сакталабы? 6 айдан кийин кандай бул вакцинанын таасирлери бар? Алар кошумча кандайдыр бир организмге зыян алып келе турган 1 жылдан кийин кандай болуп калат дегенге. Көрдүңүзбү? Бул жерге
жөн эле аралык али жеткен жок, убакыт жеткен жок. Эң эрте болгон вакцинасы алдыга кеткендери булар эмки жылы 2021 жылы күз айларында, сентябрь, октябрь, ноябрь айларында гана болуп калат да. Азыркы айтып жаткандары булар чындыгын эле мындай элге айтыш керек. Булар фарм компаниялардын эмесиге кызыктарлыгы. Ушул эле жерде Россиянын да кызыктарлыгы бар. Эмне үчүн? Себеби буга миллиарддаган акча бөлүнөт дагы, дүйнө жүзүндөгү миллиарддаган адам сатып алат. Бул чыныгы экономиканын ар бир мамлекеттин керек болсо медиктери эмес, президенттери дагы буну эме кылат. Байденди карагыла, биздики да опережать эттик деп атат. Путинди карагыла, ал дагы айтып атат. Демек бул жанагы мамлекеттин кызыкчылыгы, экономикалык кызыкчылыгы. Эксперимент катары эле жасалып аткан жумуш. Ооба, кадимки эле жумуш, бирок толук бүтө элек али. Азыр бизде байланышта медицина боюнча эксперт Айбар Султангазиев бар экен. Айбар мырза, саламатсызбы? Саламатсызбы. Мына азыр Кыргызстанда ковидтин чуктургандардын саны дагы өсүп атат. Ошондой эле дүйнөлүк статистиканы карасак дагы бир топ жогорулап атат. Сиз ошол дүйнөлүк статистика менен Кыргызстандагы абалды салыштыра келгенде канчалык деңгээлде ошол вирустун кооптуулугун баалайт элеңиз? Эң биринчисинен бүгүнкү биздин саламаттык сактоо министрлиги берип аткан цифралар негизи бир 4-5ке көбөйүш керек. Эмне себептен бул жакта билесиңер, бизде тесттер жетишпейт. Анан мына ооруканаларга же медициналык ошол центр кайрылган кишилерге ошолор тесттерди тапшырып, анан системага кирип калат да. Биз мына жакын арабызда эле менин туугандарым, тааныштарым канча ооруп атат, көбү кайрылбайт да. Ошол себептен мен ойлойм, бир күнүнө бир 1,5-2 миңдей адам ооруп калып атат бизде. Анан эми биз мындай жайды караганда мына Европадан, Россиядан бир айдай кечигип ушул эң күчөй турган эпидемияга киребиз да. Азыр деле ошондой болуп атат. Ушу ноябрдын азыр көбөйдү, азыр көп эле. Бирок ноябрдын аягында эң көп болуп калат деп ойлойм. Ал биринчиси, экинчиси эми уже башынан эле күздөн айтып атабыз, мурункудай өлүмдүн саны сөзсүз азыраак болот. Эмне себептен биздин дарыгерлер көп нерсеге үйрөнүштү. Кандай дарылаш керек, баягы жайында болгон хим сместер, анан ашыкча антибиотиктер пайдаланбай калышты. Антикоагулянттарды көбүрөөк пайдаланып атышат. Анан элдер деле кичине мындай эртерээк кайрылып атат деп ойлойм да. Бирок бир жагы бар, көбү азыр мына күзгү ОРВИ менен грипп менен адаштырып, ошол себептен кээде кеч кайрылып калып атышат да. Ал бир. Анан экинчи жагы, биз күндө мына Фейсбукта карайбыз, ал Бишкекте канча орун бар ооруканаларда. Бирок негизи эң күч келип аткан азыр региондорго болуп атат. Ал жакта ооруканаларда орундар жок. Эмне себептен башынан эле мындай ооруканалар кичирээк болчу, анан ковидке даярдалган отделениялар алар азыраак болчу. Ошол себептен аякта оорураак болуп атат деп ойлойм. Ошо биз эч жака кете албайбыз. Мына эсебим боюнча бир санаганбыз, ушул күздө мындай орточо оор формалар менен бир 800 миң адам ооруп чыгыш керек. Айына оор же орточо формага бир 40-50 миң адамдай ооруш керек да. Алар жанакы биздин ооруканаларга кайрыла турган кишилер да. Биздин ооруканаларда 8 миң болгон орун. Ошон үчүн болбой эле мындай жетиштик болуп атат да. Айбар мырза, сиз жана сөзүңүздө айтып кеттиңиз, бизде тест жана ПЦР тесттер жетишпей жатат деп, ошондуктан биз жана вирус көбөйүп кетип атат деп. Бирок ошол эле учурда Россияда, Америкада, Европа өлкөлөрүндө ошол ПЦР тест жетиштүү болгон күндө деле алдын ала албай калып атпайбы? Биз кандай чыгабыз кырдаалдан?
мындайда мен статистиканы айтып атам. Азыр эми статистика негизи канча ооруп атат адам ал көп деле эчтекени көрсөтпөйт. Оор формалар канча болуп атат, ошо бизге керек болуп атат да. Канча адам бизде ооруканаларга кайрылып атат. Анан ошо ооруканалар ал келип атабы? Канча адам мындай статистика көрсөтүп атпайбы? Крайне тяжелый деген. Ал негизи реанимацияга түшкөн. Алардын ичинде 80% мындай өтчүдөй, бул дүйнөдө өтчүдөй кишилер болуп атат да, ошолорду караш керек. Анан ошол оор формаларды биздин ооруканаларды койкаларды даярдаш керек да ошолорго. Азыр өткөндө июнь айындагы ошо пандемиянын жана өтө жогорку чекке жеткенден кийин биздин өкмөт бир топ аракеттерди көрдү. Ошол жанагы медициналык мекемелердин жасады, ар бир областта курду. Ошондой эле жанагындай облустук мекемелерди жаңылап кайра түзөө иштерин жасады. Ошол жетиштүү деп ойлойсузбу? Жок, сөзсүз ноябрдын айында азыр деле жетишпей жатат, бирок ноябрдын аягында ооруканаларда орун жетпей калат. Ошол себептен мына айтып атышпайбы там жанагы Семетей базасы, Манастагы, анан күндүзгү стационарлар, булардын баардыгы болбой эле ачыш керек болот. Мындай инфекционный контролдон жарабаса деле, бирок элдер үйүндө баардыгы жактан жанагы мобильный бригадалар жетишпей калат. Медсестра ар биринин үйүнө бара тургандай жетишпей калат. Эң биринчи биз азыр айтып атабыз, мына жанагы соцработниктер, анан жергиликтүү аймактарда эң негизги жанагы 60тан өткөн жүрөк оорулар, анан кант диабет менен ооруган кишилер менен ошолор менен иштеш керек болуп атат. Ошолор алдын алуу жумуштарды өткөрүш керек да. Баардыгы кишилер менен болбойт экен бизде. Сөз укпайт экен, жүрө беришет экен. Бирок эң негизги оор формага өтүп кеткендер ошо алдын жанакы группа риска деп коебуз да. Эң биринчи ошолор менен иштесе, ошолор менен алдын алуу жумушту жасаса, анда биздин ооруканаларга кишинин нагрузка азыраак болот. И аларга мен Зурдин Шариповичти уктум, аларга негизи биздин саламаттык сактоо министрлиги алдын алуу жүргүзгөн жумушчуларды эң негизги ошолорго маалымат тура бериш керек. 4-5 күн же 1 жума же 10 күн жүрө бериш керек ооруп калганда. Кичине симптомдор болгондо булар эң биринчи лечение башташ керек, биринчи-экинчи күндөн баштап. Айбар мырза, чоң рахмат сизге. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Саламатта туруңуз, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бизде түз эфирде медицина боюнча серепчи Айбар Султангазиев болду. Зуридин агай, сизге келсек, азыр Айбар мырза айтты, бул эң жогорку чекке ноябрь айынын орто чендеринен өтүп жетет деп атпайбы? Бул божомолду кандай эмненин негизинде айтып атат дейсизби? Ал мындайда, биз жанагы адыр айтып кетпедимби, ушу коронавирусту биз ОРЗ катары санасак, ошондо грипп ОРВилер менен, ошо ОРЗлар менен жылдагы алардын тенденциясы бизге белгилүү да. Мисалы үчүн бир 15-20 жылдыгын мен анализдеп көрдүм. Ошондо дайыма ушул акыркы ноябрдын акыр айларында көтөрүлүп, анан кийин март айларында барып туруп ылдыйга түшөт. Ошонун негизи деп айтып атат. Себеби клиникасы ошого окшош, баягы таркалуу жолу окшош, ошонун негизинде болуп атат да. Бирок бул жерде өтө деле баягы июлдагыдай көтөрүлбөйт деген менде ойго, жыйынтыкка келип атам да. Эмне үчүн? Себеби бул март айынан баштап азыркы күнгө чейин көп адамдар бул оору менен, ушул вирус менен жолугуп калды. Мен дагы бир нерсени айтып кетейин. Биз ушундай иликтөө жүргүзүп келдик. Биринчи этабын санап эле берейин. Мына Бишкекте, Ош шаарында, Ноокатта, Баткен шаарында, Сузакта, бул жактан Нарын шаарында, Каракол шаарында, Талас шаарында, Кантта
каттап өткөрдүк да. Ушул жердеги өткөзгөндөрүбүздө караганда орточо эсеп менен 30,8-31% деп кое берелик, элде жалпысынан алып караганда буга каршы антителасы бар экен. Бул дегенибиз эмне? Бул дегенибиз ушунча пайыз адам оорубайт деген. Бирок бул дагы баягы август айынын башында бүткөнбүз да, анализин алыпчы, эми баардык жыйынтыктарын анализдеп, антителаларын текшерип бардыгы нерселер менен чыгардык. Биздин институтка атайы ошо бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму катарынан бизге жакшы тест системасы сатылып берилген. Баягы бүткүл дүйнөлүк саламаттык уюму аркылуу буга уруксат берилген тест система өтө кымбат турат. Аны ошону менен жасап туруп көргөнүбүздө ушундай болуп көрүнүп атат да. Эми азыр Айбар мырза да айтып кетпедиби, жана бул жерде саныны бир 5 эсеге көбөйтүп коюш керек депчи. Себеби биздин изилдөөдө эле ушундай эле көрсөтүп атат. Мына жалпы ооругандардын ичинен, жалпы антителасы бар адамдардын ичинен, бул дегенибиз ошону менен жолуккан адамдардын ичинде 70%га жакыны гана симптомдору бар болуп атат, симптомдору бар болгон адамдардын арасынан 22% эле медициналык борборлорго кайрылып атат. Мага жардам берип коесузбу, кичине мынтип калыпмын, антип калып турмун деп туруп. Ошонун ичинен 6% ооруканага жатып атат да. Көрбөйсүзбү, бул жерде башка бир кээ бир оорулардагыдай өтө деле, мисалы үчүн гепатиттердегидей, гепатит Б-сылардагыдай сөзсүз түрдө жаткырышка кажаты жок. Жеңил болсо, организми жакшы болгон болсо, ал ошондой эле өтүп кетет да, ошол боюнча элечи. Анан кийин дагы бир нерсени айтып коюш керек, баягы койка боюнча дагы айтып атпайбы? Койка боюнча действительно ушундай эле болуп келген. Мурунку жылдары дагы, андан мурунку жылдары деле баягы эстир таркалгандан бери эле биздеги көрсөткүчү дайыма ылдыйга карап келген да. Орундардын, ооруканадагы орундардын саны дайыма ылдыйга кеткен. Эми азыр бир нерсени биз чече албайбыз. Бүгүнкү күндө эмнени чече албайбыз? Бул медиктердин санын, медиктер менен камсыз болушуну. Себеби эмесиге мына айтып атышат, эме кылдырып мына Россиядан кайра келди дейт. Көп келсе 100, 200, 300 эме келет. Бирок бул жетишсиз. Анан эмелерди айтып атышат, могул клиникалык ординаторлорду алалы деп атат, жогорку курстагы студенттерди алалы деп атат. Ушундай кылып туруп кандайдыр бир кескин өтө бир мындай эмесдей бир эффекти бере турган иш-чараларды колдонушубуз керек да, ушул маселелерди чечишибиз керек да. Агай, азыр бизде Ошто байланыш бар экен, бизде телефон аркылуу байланышта Кыялбек Ташполотов мырза, саламаттыкты сактоо министрлигинин Ош шаары боюнча координатору. Кыялбек мырза, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Биз жарым саат бою ошол жанагы коронавирус боюнча учурдагы кырдаал боюнча сөз кылып жатабыз. Сиз кыскача айтып кетсеңиз, Оштогу COVID-19 боюнча бүгүнкү күндөгү кырдаал кандай? Саламатсыздарбы, урматтуу телегөрүүчүлөр, радио угуучулар. Бүгүнкү күндө Ош шаарындагы коронавирус боюнча эпидемиологиялык кырдаал салыштырмалуу туруктуу. Акыркы күндөрү бир аз солгундап, жеңилдеп баратабыз. Бүгүнкү күнү лабораториялык жактан тасталган ковид илдетине чалдыккан жарандарыбыздын саны 3154-кө чыкты. 12 жаңы учур катталып атат. Ооруканаларыбызда дагы бүгүнкү күндө ооруларыбыз бир аз азайып, биз бир оорукананы убактылуу инфекциялык стационар катары ачкан ооруканабызды жаптык. Бул 52-чи мектеп гимназиясын ачкан болчубуз, убактылуу иштетип турганга. Аны азыр жаап, ал жерде болгону күндүзгү түнкү стационар гана калды. 100 орун жабылды. Азыркы күндө бизде Ош шаардык клиникалык ооруканасынын эски имаратында убактылуу инфекциялык оорукана болуп өздөштүрүлгөн. Ал жерде 78 жараныбыз жатат. Ковид жана пневмония илдетине кабылгандар. Кыялбек мырза, чоң рахмат. Бизде убактыбыз аябай тарып баратат. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Биз кайра студияга кайтсак. Зуридин агай, мен эл арасында көрүп байкап калдым, жана элдик медицина менен өздөрүн дарылап аткандардычы. Ар кандай жолдор менен дарылап атыптыр. Кээ бирлер айтып атат, бул COVID-19 лабораториялык вирус, бул атайын иштелип чыккан деп дагы ушундай ойлор айтып атат. Негизги элдик медицинанын, элдик дарыгерлердин мындай айткан пикирлерине сиз кандай комментарий бересиз?
таптакыр эскери комментарий берем. Себеби өткөн жолу дагы биз ушул жерге келгенде эпидемиологиялык кырдаал боюнча деп туруп 5-класс силердики чакырганда мен ошо кырдаалды айтып берип атсам, жаныма алып келип туруп ошол элдик медицина боюнча алып келген кишини коюп койду да, атын дагы унутуп калдым бир кишиге. Ал айтып атат, дүйнө жүзүдөгү медиктер бардыгы мындайча айтканда акмак деп атат да. Мен дарыны мына таап койдум. Эмне үчүн меникини кызганып дүйнө жүзү көрө албай атат дейт да. Бул сөзгө кантип ишенсе болот? Жалпы мына клиникалык протоколду мен жазып койдум дейт. Ана мен суроо бердим, сиздин эмесиңиз барбы десем, ал медик эмес экен, таптакырда медициналык билими жок экен. Ошондой адамдардыкыны көбүрөөк угуп алат да. Ошого кээ бир каналдарда, ошо силердики деле ошондо учурга чыгарып койдуңар да. Муну менен ойношпош керек да, адамдардын оорусу менен. Бул деген өтө баягыдай шоу, бир мындай жалган эмес да, асмандан эмесиге аждаар учуп кетип атыптыр дегендей жалган эмес. Бул моул оору менен моундай кылсаң айыгат экен дегенде кыйналып турган эл ошого ишенип алып туруп, баягыга өтө эмесиге көп ооруп калган, кеч келип калган, азыр биздеги да каза болгондор да мындай анализдеп көрсөң көбүнчө келгени кечигип келгендигини негизден чыгып атат да. Булар таптакыр тетири нерсеге бурулат. Анан кийин дагы бир нерсеге элге дагы айтып коюш керек да. Бардыгы эле интернеттен алып туруп, Россиянын же болбосо Казакстандын протоколу жакшы экен, мен моуну көрдүм, моундай дарыны ичиш керек экен деп туруп. Клиникалык протокол деген бул медициналык кызматкерлер үчүн, врачтар үчүн чыгарылат. Врачтар аны окуйт. Бир адамга бир дарыны дарылаш үчүн, бериш үчүн ал адамдын карап көрөт. Бул онда кайсы оорусу бар, бөйрөгү ооруп атабы, боору ооруп атабы, же жүрөгү давлениясы барбы, анын баардыгын карап туруп, клинический протоколду түздөн түз эле адамдар колдоно бергенге таптакыр мүмкүн эмес. Буга биз каршы үндөйт элек да элдерди. Доктурларыңызга кайрылыңыздар. Зурдун агай, чоң рахмат сизге. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер 5-каналдын түз эфиринде учурда программасын көрдүңүздөр. Бүгүнкү талкуудагы темабыз коронавирус боюнча акыркы кырдаал болду. Бизде студияда вирусолог Зурудин Нурматов агай болду. Агай, чоң рахмат, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Берүүнү мен Исмат Ибрагимов алып бардым. Кийинки чыгарылышта көрүшкөнчө саламатта туруңуз.